Ал эми туугандар, эгерде сиздер бул силосту каяктан алабыз, каяктан алсак болот, өзүнүн ордунан, жеринен алайлычы деген ага инилер үчүн так сиздерге адресин азыр көрсөтүп түшүндүрүп беребиз. Пай дейт го атакул акабыз. Туугандар, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер үчүн пайдалуу сонун видео тартып койдук туугандар. Сонун жемдер, силос тууралуу маалымат бердик. Фелуцен жем тууралуу, главиттин пайдасы өтө куда кааласа бомба видео болот. Көрүңүздөр, видеону түрдүрбөстөн аягына чейин көрүп, ким толук көргөн болсо, мен толук көрдүм деп туруп, бирден лайктан басып коюңуздар туугандар. Мен сиздерге бул видеодо куда кааласа кандай кылып берип атам, примерно сиздерге көрсөтүп берем туугандар. Машаллах, машаллах деп коюңуздар туугандар. Пай. Машаллах деңиздер. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр, Умар Кейджи YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Туугандар, машаллах, бүгүн сиздер менен аябай жакшы бир маалымат менен бөлүшөбүз. Видеону түрдүрбөстөн аягына чейин көрүп туруңуздар, себеби мен сиздерге азыр мына бул жемдерди козуларга кандай кылып берем, курамдарында эмнелер камтылган. Бул силос, арпа, мына мака деп коем да. Савиз, фелуцен, глобит. Анан бул жакта азыр пакал, мына силосту каяктан алдым. Мына ушул силос тууралуу дагы адрестерин, канча сомдон, канча килограммдан, кантип упаковка болуп атат, полный видеонун акырында мына силос тууралуу маалымат берем. Ага чейин туугандар, мен сиздерге мына ушул жаш өспүрүм, жакшы энчибап эркек козу, ургачы козуларга, өспүрүмдөргө мындайча айтканда, мына ушул жемдердин кандай пайдасы бар? Мен мына ушулар тууралуу азыр кеп кылам дагы. Анан койлорго кандай кылып берип атам, козуларга кандай кылып берип атам, ошону көрүп туруңуздар. Туугандар, бул гловиттин ичинде 10дон ашык витамин бар. Туугандар, макро-микро элементтердин баардыгы бары камтылган экен туугандар. Бунун эң чоң пайдаларынан бири ушул тамак аш сиңирүүсүн аябай жакшыртат экен. Ошол жактарына да жетишпей калган витаминдерди толуктап берет дейт. Мисалы, жетишпеген витамин болсо иммунитет түшүп, ооруларга чалдыгат, башка болот дегендей, мына ушулорду толуктап берет экен. Жана сөөгү өсүүсүнө аябай жакшы таасири чоң экен. Рахит деп коет экен, А, Б витамин жетишпегендигинен козунун, өспүрүмдөрдүн сөөгү өспөй калат экен. Мына ушулорду толуктап өсүүсүнө аябай таасири жакшы экен туугандар. Кыскасы, өтө көп витаминдер бар. Буну дагы ошол Агровет Азияга барып, ошол немелери, филиалдары бүт эле Кыргызстандын бардык тараптарында бар. Жалал Абад, Ош, Баткен бардык жактарда эле бар. Мына Куршаптагы менен Өзгөндөгү адресин сиздерге чагылдырып коебуз. Ошол жерге барсаңыздар, дагы да сиздерге толугураак маалымат берет, дагы да сиздерге маалыматтарды көп бергенден кийин өзүңүздөргө дагы жакшы пайда болот. Мен азыр эми негизи бул 50 килограммга деп коет, мен көз өлчөм менен эле примерно деп коет го. Азыр мына кызыл савиз менен сары савиздин экөөнү мына көз өлчөм эле кыргызча эле кылып мындай кылып берем, бисмилла. Мындай кылып туруп коштуруп, аблахат аралаштыргын. Бунусун савизге аралаштырып бердим. Мындай жабышып жакшы болот. Ал эми фелуценди мынтип туруп силоска аралаштырып салтам туугандар. Силоска аралаштырып туруп, азыр мен сиздерге фелуцендин пайдасын да айтып берем туугандар. Анан будан арпаны алабыз дагы. Арпадан дагы аралаштырабыз. Козуларга арпадан да аралаштырып туруп, мен эми канча берип атам сиздерге мынанча деп айта албайм, бирок көз өлчөм менен меники ушундай дозада жеп атат козуларымчы. Ушундай кылып туруп 3,5 неме аралаштырып туруп болду. Аралаштырганда мындай сонун болуп калды. Муну аралаштырганым карап туруңуздар. Мындай кылып аралаштырам азыр. Фелуцен ушундай кылып аралашса аябай сонун болот. Фелуцендин ичинде дагы 10дон ашык витамин, 14 түрлүү витаминдер бар туугандар. Ар түрлүү баякындай кошулмалар менен жасалган. Эми булардын
баякындай пайдалары болгон үчүн элге баякындай кылып чыгарып берет туугандар. Felusen мен 2 жылдан бери берип жүрөм. Былтыр баштагам беришти. Колдонуп иштетип жүргөндөрдү билет бунун таасирин. Аябай жакшы таасири бар экен туугандар. Берип көрсөңүздөр, Кудай кааласа аябай жакшы. Мына силосты да караңыздар. Атайын ушул силос багытында эгилген мака, силоска деп эгилип, силоска чабылган. Бул Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө видеонун акырында мен сиздерге бул силостун дагы полный маалыматтарын берип койгом. Ошондон да көрүп алсаңыздар болот. Ага чейин бирден лайктан басып, колдоп көрүп туруңуздар. Мынакей. Эми беребиз. Бисмилlah. Мындай берип туруп, üstüne немеден de hoş koyduk. Savizdi dağı. Bunları arlaştırıp koyuyoruz da onu. Mınake. Sonun болып қалды туғандар. Қараңыздаршы, пай деп қойдық қой. Мына ушундай кылып берип атабыз туғандар. Бомба болуп атат. Туғандар, өткөндө мен сиздерге мындай тартип көрсөтүп бергем туғандар. Анан анча-мынчалары жазыптыр, чалып мындай да айтып атат. Ушунчадан жем жеп, ушунчадан корум жеп турганда дейт, бул койлор эшектей болуп жанакындай болуп чоңоюп кетиш керек эле. Мынандай вообще болуп кетиш керек эле. Андай мындай деген суроолор да чыгып атат. Тугандар, биздин койлор эми эле кирди да. Киргенине бир 20 күн болуп калды. 10 күн жөн эле мындай мен ооруп калып, 10 күн мындай чөп эле жеп турду. Бир 10 күн болду. Жем менен мына силос башталганына 10 күн болуп калды тугандар. Эми акырындык менен Кудай кааласа этап менен жылы берет. Мына аз күндөрдөн кийин Кудай кааласа жемди бышырып да берип көрөбүз, ар түрлүү кылып беребиз. Эми буларга дагы каргандай сонун берип турсаң, ошончолук буларга дагы жага берет. Бүгүнкү кечки булардын режими мына бир пресс, саман прессти салабыз азыр муну до конца. Үстүнө мына 35 килограммдык силосты салабыз. Бул силос тууралуу дагы видеонун акырында полный маалымат бергем, аны да көрө аласыздар. 35 килограммдык силосты салабыз. Силостан кийин мына челек 11 килограмм чыгат экен тугандар. Азыр мына кичине 10 килограммдан кылып алдык. 10 килограммдан 20 килограмм арпаны бул жака салабыз үстүнө. И андан кийин үстүнө бир 10 килограммдай 10 килограмм чыгып-чыкпаса керек, эми бул деле савизди салабыз. Анан үстүнө кошулган витаминдерди салабыз. Аны байкап туруңуздар, видеонун акырына чейин көрүп, лайктан басып, колдоп турсаңыздар тугандар, биз дагы да сонун чыгарылыштарды жасайбыз тугандар. Тугандар, жана көрсөткөм саман прессти салдык. Анын үстүнө силосты салдык, мынакей. Мына силосты салдык. Силостун үстүнө арпаны салдык, жана 2 чаканы. Анан үстүнө савизди салдык. Савизди да эми постоянно эле бере бербейсиздер. Эми бул савиздер ар жерде ар кандай болушу мүмкүн. Кайсыл жерде эгилсе, ошол жерде арзан болот дегендей. Мына Ошто Нариманда кээ бирлер 5 сомдон берет экен, кээ бирлер 10 сомдон, кээ бирлер 12 сомдон ар кандай сатат экен. Негизинен эми дыйкандардын алып сатарлар эмес, дыйкандардын өзүнө жолуксаңыздар эми арзан эле болсо керек. Буну эми сагындырып мынтип кошуп берип койсоңуздар пайда эле болот, зыян эмес тугандар. Мына ушундай кылып туруп коштук. Азыр бунун курамына эми дагы эмнени кошобуз? Ошону көрүп туруңуздар. Азыр мен сиздерге мына жакта мыналар мазза кылып жеп атат. Felusенен кошом тугандар, анан главиттен кошом. Главиттин да пайдасы бар, Felusендин да пайдасы бар. Экөөнүн тең кошом. Азыр кошуп туруп, койлорду киргизип жедирип көрөбүз. Кандай болот, көрүп туруңуздар. Мынтип кошуп атабыз тугандар. Караңыздар. Биздики көз өлчөм менен эле тугандар. Кыргызча эле бияга. Да кылып кошуп. Так. Азыр аралаштырып коебуз. Мунун өздөрү кичине башкача жыты бар тугандар. Бирок көнүп кетет. Да кылып туруп кошуп коебуз. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун болуп калат. Мынакей. Эми бет.
Главиттен да кошобуз туугандасына. Бул жанакындай унга окшош порошок болот. Да кошуп коебуз. Эч кандай зыяны жок, Кудай кааласа. Да туруп кошуп туруп, Кудай кааласа азыр сиздерге көрсөтөбүз. Mana көтөр ал. Сону болуп калды туугандар, көрүңүздөр. Эми мындай кылып козгоп коебуз муну. Мындай кылып, мындай кылып козгоп коебуз. Туугандар, саркысына эмне бересиңер? Кандай кылып бересиңер, кандай режим болуп атат дегендер үчүн бир сыйра маалымат берип коеюн. Эми ар кимдин кою ар кандай, бирөөнүкү кичине, бирөөнүкү чоң, бирөөнүкү орточо. Сыраз берсең кашектеп салышы мүмкүн, сыраз берсең бөкүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн этабы менен аз-аздан көндүрүш керек туугандар. Ошого үйрөтүш керек. Биздикине мына киргенине бир 20 күн болуп калды. 10 күнү бир чөп менен эле жанакында лептеп-септеп эле каралып турду, себеп өзү ооруп калып. Андан кийин мына 10 күн болуп калды. Мына режимге бир калыпка түшүрүп, секин берип келатабыз. Эртең менен бир пресс салабыз туугандар, мындай эспарцет салабыз. Бул эспарцеттин да ичинде урук аябай көп. Мынаке. Мындай кылсам көрүнөт экен. Ичинде мына көрдүңүздөрбү? Шыгырап эле уруктары жүрөт туугандар, эмнедечи? Уругу көп. Бул дагы болсо бир жем. Эртең менен саат 9-да бир пресс жейт. 32-33 башычы. Обедте 12-лерде бир жейт. Ошо менен суу ичип, мына жерде таза суу ичип, кечке турушат. Кечке мал асырдан кийин бир жанакы режимди беребиз дагы. Мына ушинтип коебуз туугандар, ушинтип берип атабыз пока. Видеону аягына чейин көрүп, туугандар, лайктан басып, мына ушул азыр мына силос тууралуу маалыматты беребиз. Ушуну аягына чейин көрүп коюңуздар. Лайктан басып колдоп коюңуздар. Мына ушул силостан да алыңыздар. Жемди ушундай кылып бериңиздер. Фелуцен, главит, куршап өзгөндөн таба аласыздар. Бүт агровет азиялардан таба аласыздар. Буйруса сиздердин кызматыңыздардабыз. Анан сарай. Эми туугандар, эгерде сиздер бул силосту каяктан алабыз, каяктан алсак болот, өзүнүн ордунан, жеринен алайлычы деген агайынылар үчүн так сиздерге адресин азыр көрсөтүп түшүндүрүп беребиз. Азыр мына мен астымда бүт портер келген машиналардын баардыгын 5-6 машина бар экен эле жөнөтүп видео кылып алайлы деп мынтип мен күтүп турдум. Азыр биякта басып атат, иш процесси да сиздерге кандай басат, бирөөсүн килограммга тартып да көрсөтөбүз, силостун баардыгын көрсөтүп сиздерге не кылып беребиз. Бул жакта Куршаптын базарынан өткөндө Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнө бурулган светофордон до конца бурулуп келе бересиздер. Кемпироват жака чейин келип, Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнөн чыккандан кийин бул жака кыш заводко кетет. Мына жерде эски мечит бар туугандар. Асфальттын жол боюнда эле эски мечит бар. Ошо мечиттин жанындагы көчөдөн сурасаңыздар, силос каякта десеңиздер, ушул жерден айтат. Ушул жерден бир где-то 200-300 метрге ичкерге мындай келип кирсеңиздер эле ушул адреске келип жетесиздер. Бул жагы Кемпироваттын бою, мынакей. Кемпироваттын бою, бул жагы мына ушул Кемпироват жак. Ал эми мына ушул жерге силас басылган. Бул силас атайын ушу силас багытындагы макага эгилип, ошону чабып силас кылышкан экен. Баардыгы алиги захваска деп коет, эмне деп коет, кошулмалары, суюктуктарды кошуп, кыскасы китептегидей кылып зор кылынган экен туугандар. Бул пакетте турганда көп убакытка чейин көлөкө салкын жерде турса, чычкан бир нерсе тешип койбосо эле көпкө турө берет экен туугандар. Бир кабы 35 килограммдан чыгарылат. Пакети калың, пакетини мусорга, она мына деген анчамча иштерге иштете бересиздер. Бул силасын төгүп иштеткенден кийин бүгүнкү күндө өзү негизи башында чыкканда, былтыр чыкканда, анан быйыл чыкканда 10 сомдон болуп чыккан. Пакет, наркверкилер, анчамча нерселер кымбаттаган үчүн 12 сом болуп атат азыр данный момент. Бүгүнкү цена. Эртең может 1 айдан кийин, может 2 айдан кийин кандай цена болуп калат, эч кандай анын дайыны жок. Пока бүгүнкү цена 12 сомдон туугандар. Мына бул жерге чейин басылган эле. Бул жага карасаңыздар уже канча кетип калган. Фура баткен жакка кетип атат, бардык жактарга, багыттарга кетип атат. Келип жеринен азыркы күндө 12 сомдон алсаңыздар болот. Анан мына жерге экранга
Ағабыздың телефон номерін жазып қойғанбыз. Мына ушул номерларға чалып байланышып, толық маалымат алып, анан келіп содалашып, мындай неме кылып алып кете берсеңиздер болот. Мына бир мешогу азыр чыкты. Атайын сиздерге тартып койдум. Даже 36 килограмм чыгып атат да. Бирок 35 келе эсептеп бересиздер, а? Бирок 35 келе эсептеп берип атышат тугандар. Мына автоматически өзү ошол жерден килограмм тартып түшүрөт экен. Будан өтүп туруп, мына жерге преске келет экен тугандар. Преске келгенде мындай кылып туруп кысып, авасын мына труба сорот экен дагы. Анан клейлеп берет экен, аба чыгарбай турган кылып. Мына. Ал бизге 3 тонна жүктөлүп атат. Сиздерге мына койго азыр берип аткан силосты ушул жерден алып кетип, тартып көрсөтүп атабыз. Андыктан чалып байланыша бересиздер тугандар. Пока силос бар, келе бересиздер. Канча тонна десеңиздер, ошончо тоннаны мына агаларыбыз шабылдатып даярлап бере берет тугандар. Келиңиздер, силостан алып, мынакей мал койлоруңуздарга бериңиздер. Ана чымчыктар да жерге атышат. Жыты буркурайт тугандар, жытычы. Жыты буркуруп атат мынакей. Пай. Bunun teşilip kalbası ile tuğanlar. Kölökö jerde tursa teşilip kalbası ile tura berет экен жылдапчы. Bir жыл жөн турат дейт эми. Пока. Анан мага эң жаккан жери мына пакети, калың пакет тугандар. Мына калың. Буну алгандан кийин, бошотконуңуздардан кийин мусорга, майда шуда ушундай өзүңүздөрдүн иштериңиздерге, үйдөгү нелерге иштетсеңиздер кеңири боло берет. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар, келе бересиздер. Силос Кудай кааласа пока бар. Түгөнүп калгыча келип алып калсаңыздар болот.